Коргоо министрлигинин алдындагы улуттук гвардияда ачык эшиктер күнү өттү. Анда шаардагы мектеп окуучулары менен айрым жогорку окуу жайлардын студенттери улуттук гвардиядагы жоокерлердин жашоосу, андагы түзүлгөн шарттар менен таанышып чыкты. Мындай ачык эшиктер күнү жыл сайын жаштардын катышуусунда активдүү өтүп келет. Анда келген студенттер, мектеп окуучулары мекенди сүйүү, атуулдук ар-намыс жана өзү туулуп өскөн жерин коргоо сыяктуу патриоттук сезимдерди пайда кылган көрүнүштөргө туш болот. Бул күнү жоокерлердин жаткан жеринен тамак ашы, куралды колдонуу эрежелери жана башка багыттар боюнча тааныша алышат. Ачык эшиктер күнүнө келген жаштар 9 топко бөлүнүп, улуттук гвардиянын ичиндеги бардык мекен коргоочуларга түзүлгөн шарттарды көрүп чыкты. Келечекте Кыргызстандын жаштарын жакшы патриоттук сезим ойготуу максатында уюштурулуп жатат. Бүгүнкү көрсөтүлүүчү 6 окуу жайы көргөзүлөт бул жерде. Окутуучулардын жетекчилери дайындалган. Бул иш-чаранын жыйынтыгы менен бизге келген окуучулар өздөрүнүн патриоттук сезимдерин ойготуп кетет деген үмүттөбүз.